Men aynamayım ki. Kardeşim ben de alayım. 33% utaşsın, böylesin. Aksalarım berip atam. Tura bakalım. Tuvaletinde же туалетный бумагасы жоқ. Ашханасына келсең жана мээңе соккондой кылып эшиги же бир тамагы жоқ. Жанагындай анчамча туалет курбагандар бирөө сындаса жанагы жаман болуп кетет экенсиң. Кызымды таппай калам десең чипир өтөтүп кой. Жусупбек Кургонбекулунун эл депутаты бизди коргойлук кайра кордоп атат. Сүйлөшүлгөн личкадан, сүйлөшүлгөн WhatsApp'тан да сүйлөшүлгөн жазуулар бар. Бул депутаттар шайланганына 2 жыл толду. Эч кимге жашырын эмес, эмки жылдан баштап эле келерки шайлоого даярдык көрө башташат. Эл өкүлдөрүбүз дегендер кандай мыйзамдарды жазды, эмне маселелерди көтөрдү жана чечти, жүрүм туруму кандай болду? Биз бүгүндөн баштап ар бирин тизмектеп айта баштайбыз. Демек Медиа Хабка каттала бериңиз. Эң алгачкы каарманыбыз Жусупбек Коргонбай уулу эмнеге себеби депутаттарга байланыштуу эң акыркы ызычуунун каарманы туулган күнүнө Райымбек Матраимовду чакырган видеосу чыгып кетип, катуу сынга кабылды. Коргонбай уулу мыйзамга каршы иш кылган жокмун деп актанат. Анткен менен Матраимов ар бир эле депутаттын же аткаминердин тоюна бара бербегенин, адам туулган күнүн эң жакындары жана жоро жолдоштору менен тосоорун эске алганда, Коргонбай уулу менен Матраимов жакын мамиледе болгону айдан ачык эле болуп атпайбы? Коргонбай уулу кайрылуусунда журналисттердин бардык суроолоруна жооп берүүгө даярмын деп актанды. Анткен менен Медиа Хаб байланышканда маек берүү тууралуу сунушубузду жана башка суроолорубузду жоопсуз калтырды. Абонент азыркы учурда жооп бербей жатат. Бир аздан кийин кайра чалыңыз. Депутат Жусупбек Коргонбай уулу өзүңүздөр көрүп болгондой телефон чалууларыбызга жооп берген жок. Анын ордуна Франциянын аэропортторунун биринде жасалган геолокациясын жиберди. Эми депутат чет өлкөдө жүргөнүн айткысы келдиби же жөн эле мактангысы келдиби ким билет. Бирок Кыргызстанга келгенден кийин деле Коргонбай уулу биз менен байланышкан жок. Деги эле чырдан башы чыкпаган Коргонбай уулу ким? Ал кантип депутат болгон? Кандай изучууларда анын аты аталган? 2 жылда элге эмне пайда келтирди? Же өз чөнтөгүн эле толтурду? Алдыда кенен айтып берем, сиз Медиа Хабты көрүп жатасыз. Коргонбай уулу депутаттык креслого отурушу менен эле Ак үйдүн ажатканасында дарат кагазы жок деген маселени көтөрдү. 2021 жылдын 29 декабрында 7-чакырылышка шайланып келгендер ант беришкен. Коргонбай уулу андан 12 саат өтпөй чоң проблема таап чыкты. Түштөнүүгө түшкөндө ашканага туалетinde же туалетный бумагасы жоқ. Ашханасына келсең жана мээңе соккондой кылып эшиги же бир тамагы жоқ. Бул эмне деген ак үй бул? Албетте мындай сөзү үчүн элден жеме укту, бирок моюн бербей тескерисинче элдин оозун жабууга ашыкты. Коомчулугубузду кичине тартипке чакырбасак болбойт. Ачыгын айтайын. Бардыгыбызда куда сөөк, тууган урук бар. Бала чака бар дегендей. 10 секунд. Бирдекен айтсаң, бир жерден кыркып алып, өткөндө ак үйдүн ичи мондай экен десем, мен ошо туалетный бумага бир жерлерин кыркып алыптыр дагы, аны чыгарат. Бул жашаш, иштеш возможнобу Кыргызстанда? Кийинчерээк 2022 жылдын май айында Жогорку Кеңештин сайтына эмгек кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоору илинген. Анын автору депутат Жусупбек Коргонбай уулу болгон. Ал мамлекеттик кызматта иштегендердин эмгек өргүүсүн узарткысы келген. Бул демилге да сынга кабылгандыктан кийин Коргонбай уулу мыйзамын кайра артка чакыртып алууга мажбур болду. Депутаттар ансыз да 2 айлык каникулга тарайт эмеспи? Билесиз да. Элге дагы мындай бир туура эмес кабылына турган көрүнүш. Эл жанын карчырып, болушунча аракетин жасап, бул жерде жумуш болбосо башка жака кетип, ушинтип жаны багып жатканда булар мамлекеттин эсебинен эс алуусун көбөйтүп, анан айлыгын көбөйтүп, ушинтип жаткан бул аябай туура эмес, анан уят көрүнүш. Коргонбай уулу бул жагдайга да шылтоо тапкан. Ал мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлганда Санкт-Петербург шаарында болгонун айтып, жалган маалыматтан абайласаңар, тешип чыкпасын бир жериңерде деп комментарий берген. Депутаттын айткан сөзү ушул. Эркек балдарга айтат элем, иштегиле, эмгек кылып, үй салып, жанагындай анчамча туалет курбагандар бирөөнү сындаса, жанагы жаман болуп кетет экенсиң. Өмүрүндө туалет курбаган, анан бирөөнү сындайт. Депутатты сындайт, президентти сындайт. Кабинет министрин башчысын сындайт. Өзүнүн баскан өмүрүн карасаң, өмүрүндө бир өзүн эмес, ата энесин эмес, өзүнө бир нерсе куруп көрбөгөн бала. Мындай жашоодо да коомго, өзүнө, жакындарына пайда келтириш керек да.
Кыздарга айтат элем, бак эрге тийгиле көп эле сындай берип. Коргонбай уулунун дагы бир кызык сунушу мындай: 14 жашка чейинки балдарга телефон колдонууга тыюу салуу керектигин айтып, аларды ата-энелер жоготуп алуудан корксо, чип орнотуп койсо болот деген. 14 жашка чейинки жалаң кыздар, балдар, окуучуларга телефонду мыйзам түрүндө запрет жасамай. Азыр технологиянын өнүккөн кези, эгерде баламды таппай калам, кызымды таппай калам десең, чип үйрөтүп кой. Өз баласын кантип тарбиялашты ар ким өзү билет эмеспи? Же ата-энеге караганда депутат күйүмдүүбү? Кыскасы, бул демилге да коомчулукта абсурд катары кабыл алынган. Ансыз деле Кыргызстанда сабак учурунда уюлдук телефон, гаджеттерди колдонууга тыюу салынган. Мындай эреже фракциянын жыйынына чейин эле бар болчу. Коргонбай уулу дагы бир чуулгандуу мыйзамдын авторлорунун бири. Депутат Надира Нарматова жарандык коомду тескеген, коммерциялык эмес уюмдардын, тагыраагы коомдук фонддордун, кайрымдуулук фонддордун жабылышына алып келген мыйзам долбоорун сүрөмөлөп жатат. Нарматова баштаган депутаттар өлкөнүн активдүү жарандарынын ишмердүүлүгүн чет өлкөлүк агентке теңегиси келип жатат. Болбосо жарандык коом элдин көйгөйүн кабыргасынан коюп, мамлекеттик кызматкерлердин мыйзамсыз иштерин ачыктап, көйгөйдүн чечилишине өлгө түзүп, элдин кызыкчылыгына иштеп келет. Бөйөкмө уюмдар негизинен социалдык колдоого муктаж, жетим-жесир, жакыр катмар менен иштейт. Мисалы, Ас-Сафа кайрымдуулук фонду бар. Нарматова менен Коргонбай уулу жана башка депутаттар демилгелеген мыйзам буларга да тиешелүү болот. Себеби акча чет өлкөдөн келип жатпайбы? Ас-Сафа көп жылдан бери жалгыз бой энелерге, көп балалуу үй бүлөлөргө, балдар менен жесир калган аялдарга үй куруп берет. Андан сырткары алыскы аймактарга мектеп куруп, таза сууда чыгарып берип жатат. Коргонбай уулу акыркы сунуштаган мыйзам долбоору камактагыларга мунапыс берүү менен байланыштуу. Депутат президентке кайрылып, 2000 кишини бошотууну суранган. Эми анча-мынча кишилер баягы кылмыш кылса да бир 2 жыл отургандан кийин ал жерде молдо болуп калат экен. Жетет ошол. Эми Коргонбай уулу кантип депутат болгонун айтып берели. 2022 жылы өкмөттүн алдындагы Кыргыз ресурс ишканасына маркетинг бөлүмүнүн жетекчиси катары ишке орношуп, 2 ай өтө-өтпөй ишкананын Ош Бишкек боюнча башкармалыгынын башчылыгына көтөрүлгөн. 2011-2012 жылдары Нарын Гидроэнергострой ачык акционердик коомунун финансы боюнча директору болуп иштеген. Кийин Жусупбек Коргонбай уулу Орусияда эмгек миграциясында жүргөн, ошондо 2 компания ачкан. Андан кийин баалуу таштарды кайра иштетүү менен алектенген Мармарастон жоопкерчилиги чектелген коому жана KG Восток сервис курулуш компаниясын ачкан. Расмий резюмесинде депутат Мармарастонда 2015 жылдан 2018 жылга чейин иштегенин көрсөткөн. 2015 жылы Республика Ата Журт партиясынан Бишкек шаардык кеңешинин депутаты болгонун жана 2018 жылы Боршайком анын орус жарандыгы бар экенин айтып, мандатынан ажыраткан. Иш жогорку сотко чейин жетип, Борбордук шайлоо комиссиясы депутатты утуп алган. Байкаганыңыздай, Коргонбай уулу шаардык кеңештин депутаты болуп турганда Мармара стройдо да иштеген. Ал эми депутаттын резюмесинде көрсөтүлгөн экинчи компания курулуш менен алектенет. 2 жыл мурда KG Восток сервис компаниясы курган көп кабаттуу имараттын дубалы кулап кетип, эл жашаган турак жайдын үстүнө түшкөнү эсиңизде да. Бул окуяны Медиахаб жеринен чагылдырган. Депутат өзү компанияны башкаларга өткөрүп бергенин айтып, жоопкерчиликтен качкан. А им тем более там вообще ночевать негде сейчас. А эмне жашынып алып фейсбуктардын аркасынан сүйлөп атат да, бизге бир келип туруп алакабыз сурап койбойт. Өз ушакка тиешеси жок болсо, бир келип элден кайрылып кетпей, менти өткөрүп берген башкаларды чара көрөбүз деп. Кыша түшүп калган. Бул атайлап эле кылып атат да мунча бизнес баягы кысып атат, кысым калып атат. Түшүп атасызбы? Арзан берип кетсин. Эптеп ушулар деп кысым калсам, бул арзан алып туруп анан буларды кууп чыгам деген ниет. Башпаник бериш керек эле, жашашыбыз керек. Көчөгө чыгып кетейик. Менде башка мүлкүм жок. Жусупбек Коргонбек уулунун эл депутаты бизи коргой эле кайра кордоп атат. Дагы бир Кудай сактат ошол адам өлүмү катталып. Коргонбай уулунун бизнестерин буга чейин журналист Наргиза Нанакеева да иликтеген. Анда KG Восток сервис жоопкерчилиги чектелген коому 2003 жылы Кипрдин түштүгүндөгү Лимассол шаарында, демек офшордо негизделген Brina Trading Investment Limited компаниясынын курамына кирери белгиленет. Нанакеева Коргонбай уулуна караштуу башка да компанияларды ачыктаган. Мисалы, Коргонбай уулунун Жусбек компания ишканасы 2008 жылы катталган жана дүң соода менен алектенет. Кийин Мамажанова Дана Ахунбаевна жана Мармарастон компаниясына ишенимдүү башкарууга өткөрүлүп берилген. Алдыда дагы бир компания тууралуу сөз кылабыз. Бул компаниянын чыры али күнгө чейин бүтө элек. Сөз көмүр казган Ысмантоо жоопкерчилиги чектелген коому тууралуу болуп жатат. Бул видео социалдык тармактарга 8 ай мурда тараган. Андан депутат Жусупбек Коргонбай уулу менен Ош шаардык кайгоол милициясынын кызматкери Болот Нурматовду көрүүгө болот. Бакаласа колабыздык экен. Жанагы Ысмантоо компаниянын 100% долясын $520 000 мага сатты, мен сатып алдым. Ыраазысызбы экен?
Сүйлөп Hem tuttu, çok mesele o da. Hem tuttu. Anan keyin aynigan ne olur? Айнаган не деп айтасыз? Bilmem, sen etsen. Siz айтыңыз. Yok sen et de, Yusuf. Sen işlesin onu. Аксакал сиз айтыңыз. Айнаган ким болот? Bilmem. Мен айнабайм экен. Kardeşim ben de aynigan. Айнабайсызбы? Коргонбай уулунун бул видеосу социалдык тармактарга тарагандан кийин депутат компания ага караштуу эместигин, болгону ноокаттык жердештеринин артынан ортомчу болгом деп актанган. Бирок буга чейин Клооп Азаттык Ысмантоо менен депутаттын байланыштарын ачыктаган эле. Медиахаб бул боюнча жаңы жагдайларды аныктады. Экранга жакыныраак келиңиз. Түшүнүктүү болуш үчүн айта кетели, Баткендин Кадамжай районундагы Уташ компаниясынын Уташ кенинде көмүр казууга алган лицензиясы 2012 жылдын башында Ысмантоо компаниясына өткөн. Бирок Уташта 33%дан үлүшү бар маркум Шабданбек Алимбаевдин үй бүлөсү менен Токтосун Жамалов компанияны Жусупбек Коргонбай уулу рейдерлик жол менен басып алды деп айтып келишет. Бул иш боюнча соттук териштирүүлөр дале уланууда. Клооп басылмасы Ысмантоо көмүр казууга лицензияга ээ болгондо эрежесиз эр уруш боюнча Балбан Багыш Жермаматовго таандык болгонун ачыктаган. Жермаматов Жусупбек Коргонбай уулунун жакын адамдарынын бири, ага депутаттын Мармарастон компаниясы да катталган. Коргонбай уулу Ысмантоону $520,000 сатып алганын айткан видео социалдык тармактарга тарагандан кийин Ысмантоонун расмий кожоюндары алмашкан. Негиздөөчү катары Ноокаттын тургуну Сейдали Маликов катталган. Бул киши менен депутат Фейсбукта дос, бири-биринин сүрөт жана постторуна лайк басып, комментарий жазып турушат. Бир жолу Коргонбай уулу Маликовду тайкем деп атаган. Ысмантоо жакында эле кайрагаттоодон өттү. Эми Ысмантоонун директору катары Исмаилов Эрмек Бакирович, ал эми негиздөөчүлөрү катары Хасанбеков, Исланбек Кыштакович менен Ашыркулов Ырыс Дөөлөт Мендиалиевич көрсөтүлгөн. Компаниянын минустагы документтеринде көрсөтүлгөн номерди GetContact тиркемесине салып көрдүк. 0558 81 88 08 номери. Эң көп Эрмат ака өкмөт Папан, Эрмат Жусуп Белалма, Эрмат Көмүрбел Алма, Эрмат аке Ысмантоо, Эрмат Жусуп укеси деп сакталган көрүүгө болот. Эрмат Исмаилов Кара суунун Папан айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы. Соц тармакка тарап кеткен видеолордун биринде Коргонбай уулу Исмаиловго да $100 купюраларды санап берип жатканын көргөнбүз. 33% Уташтын бойласын акчаларын берип атам. Турабы экен? Ооба. Берекесин берсин. Эрмат Исмаиловго Азаттык байланышып, Ысмантоонун кожоюну ким деп сураганда айта алган эмес. Лицензия полностью алынган, демеге дагы добычага да, сатууга дагы лицензия полностью алынган, документальный полностью документтер бүткөн бизде. Алар мурун алганда мен ага чейин мен жок элем андыга чейин. Мурун Уташ келе кийин Ысмантоого өткөргөнгө боюнча соттошот. Сотуна мен катышпай атам. Кандай сот болот экен? Адвокатым билем, бирок мен эмес, башка бирлер тайындаган да аны. Ошо хозяиндер тайындаган. Хозяиндер Ноокаттан ким бирөө деген атын эсиме чыгып калды. Азыр менин мынакта бар эле телефонумда. Ошо директору ошо эсиме чыгып калды. Бирок жогоруда GetContact тиркемесинде Эрмат Исмаиловдун аты Эрмат Жусуп укеси, Эрмат Жусуп Белалма деп сакталганын көрдүңүз да. Ал эми $520,000 карьерди саттым, айныбаймын деп видеодо сүйлөгөн Ош шаардык милициясынын өмөт бөлүмүнүн жетекчиси Болот Нурматов ишке тиешеси жоктугун айткан. Мени косо кызыктуу болот да, погончон адам. Түшүндүңүзбү? Аны мен түшүнүгүм жок, ол жолу мага сылтып формацияны деп мен бир туугандарым катышпаган эргечи. Мен эч кандай ичимде билбейм мен. Мен сотко берип утуп алганмын. Уранда ошолордон чымак ой токтосун. Анткени менен Нурматов бул ишке туугандарынын тиешеси бардыгын айтып алды. Уташта үлүшү бар болгондон кийин оорудан көз жумган Шабданбек Алимбаевдин үлүшү Нурматовдун кайненеси Салтанаткан Маматовага өткөнүн Клооп таап чыккан. Ысмантоо Жусупбек Коргонбай уулуна караштуу экенине дагы бир жагдай бар. Депутат Ысмантоону сатып алганын айткан видеону биринчи болуп интернетке Кызыл Кыяндын тургуну жергиликтүү активист Роза Маманова чыгарган. Мамановага байланышканыбызда видеону ага депутат Жусупбек Коргонбай уулу өзү жөнөткөнүн айтып берди. Ал бул деген видео биринчи менин колумдан таркатылган. Менин Facebook баракчама биринчи жүктөлгөн, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ошондуктан бул Жусуп Коргонбай уулу түнкү саат 3кө чейин менин Facebook баракчама WhatsApp телефонума чалып, өчүр карындашым, өчүр деген эмелери бар. Кызыл Таш шаарындагы буга чейин жанагы боксер болуп өзүнү таанылган Дамир Сыбабаевдин спортсмендери Данияр Бабакуловду Уташта охрана кылып алды. Бүгүнкү күндө Уташты ташып атат, мыйзамсыз ташып атат. Жусуп Коргонбай уулу жогорку кеңеш депутаттык мандатынан пайдаланып
кызматынан кыянат менен пайдаланып деп Facebook'a жазып чыкканда сразу Жусуп Коргонбай уулу чыккан. Сүйлөшүлгөн личкадан, сүйлөшүлгөн WhatsApp'тан да сүйлөшүлгөн жазуулар бар. Керек болсо жазуулар Жусуп Коргонбайдын ташып атабыз ооба депчи. Видеону сизге ким берген? Ким кайрылган сизге? Ушундай мыйзамсыз мындай рейдерлик болуп атат, депутат тартып алды же сатып алды деп ким кайрылган? Мен бул маалыматты кыскасы мен мына Улуташ көмүр кенини мыйзамсыз ташып атыптыр. Сыргабаевдин Данияр Бабакулов деген спортсмендер барып охрана болуп атыптыр дегенде бул видеолорду мага Жусуп Коргонбай уулу өзү мактанып таштаган. Карындашым, мен сатып алганмын. Мен өзүмдүн акчама сатып алганмын деп мага мактанып таштап, кайра удалить этип койгондо мен удалить эткенге чейин мен сохранить этип алгам. Ошодон менин колумда болуп калган дагы, ана мен буну сактап туруп, бирок баары бир чыгарам деп мына баары чыгарып берген. Маманова депутат берген талон менен 30 тонна көмүр алып, аны сатуудан 60 000 сом пайда көргөнүн да жашырган жок. Анын ою боюнча көмүр кени элдин байлыгы, ал эми депутаттын ысмантоо компаниясы кенди мыйзамсыз казып пайда көрүп жатат дейт. Активисттен эмнеге Коргонбай уулу сизге видеолорду жиберди деген сурообузга ал мындайча жооп берди. Facebook баракчамдан өчүрүп турчу дегенден мага булар көмүр беришкен. Көмүрдү мен акча кылгам ал жерде Кара Суу районунун Тапан айлык өкмөтүнө караштуу. Мен бул нерсени айткандан коркпоймун, анткени бул көмүр Жусуп Коргонбай уулунун менчиги эмес. Мына мага окшогон элдин көмүрү керек болсо, элдин көмүрү, кыргыз элинин көмүрү. Булчу Жусуп Коргонбай депутаттардын көмүрү эмес. Ошондо көмүргө барып Оштун Ош областынын Ош шаарынын ичиндеги Западный деген кичи райондогу ошо Анар дегенде роддом бар экен. Роддомдун жанында экинчи этажда булардын Улуташ ысмантоонун офиси ачылган экен. Ошол жерде мен талон алгам. 60 000 немеси, себеби булардын көмүрү начар экен. Ошондо 60 000 болгон да. Начар дегенде сапаттыбы? Жок, сапатсызыраак жүктөп койгон экен да. Мен бул боюнча камаса кама берсин. Бирок мен Баткен элинин тургунумун. Булар депутат болуп туруп көмүрдү ташып атат. Бул чындык сөзсүз бир күндө болсо бир күндө чыгыш керек. Мен бул Facebook баракчама Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, бул Жогорку Кеңештин депутаты дегенде Кыргыз Республикасынын эң жогорку мамлекеттик кызматкер аталган Жогорку Кеңештин депутаттары мыйзам жазып, элдин көйгөйүн чечип, элдин маселесин чечип, өлкөбүздөгү коррупция, мына бир топ мыйзамсыз иштер болуп жаткан эмелерди, өлкөбүздөгү канчалаган адилетсиз иштерди чечүү маселесин кылгандын ордуна булар мыйзам жазыштын ордуна мынантип чайкоочулук кылып отурат. Жусупбек Коргонбай уулу ысмантоонун ээси экени ачыкталгандан кийин ал компанияны башка бирөөлөргө өткөрүп, артын тазалоого аракет кылганы айдан ачык. Анткени мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамдын 15-беренесинде мамлекеттик кызматкерлер өзү же ишенимдүү жактар аркылуу ишкердик иш менен алектенүүгө, уюштуруу укуктук формаларына карабастан чарба жүргүзүүчү субъектилерди башкарууга, катышууга, ошондой эле бул үчүн кандай гана болбосун пайда алуу менен жеке жана юридикалык жактарга ишкердик ишин жүзөгө ашырууга көмөк көрсөтүү үчүн өзүнүн кызматтык абалын пайдаланууга тыюу салынат. Эң аягында депутаттын аты аталган дагы бир окуяны эске сала кетейин. 2014-жылдын декабрында Ош аэропортунда накталай $5,8 миң каракталган. Бул акча Кытайдан товар алдырган ишкерлерге таандык болгон. 27 декабрь 2014 жыл эртең мененки 9:30 Ош аэропортунун VIP аймагындагы көзөмөл өткөрүү пунктуна Toyota Estima үлгүсүндөгү автоунаа келет. Бу жерден жөнөкөйлөр өтө алмак эмес, а буйрукка ылайык дипломатиялык номерлүү Toyota тосмодон токтоосуз өткөрүлөт. Кирип өткөрүү пунктунун бир ыптасындагы узун туурасы 4 метрлик кеңсенин жанына токтойт. Байкоо башталат. Кеңседе ири акчалар эсептелип жаткан 10:40 Ош Үрүмчү рейси бар болчу. Маалыматка ылайык акчалар ошол жака жөнөтүлмөк.
саат 10:02 спецназ формасындагы куралчандар атайын операция жүргүзүп жатканын айтып кеңсеге чабуул коюшат. Бул учурда сырттагы күзөтчүлөр жалган операцияга ишенип ишке аралашкан эмес. Ичкери киргендер эсептелип бүтүп жөнөтүүгө даярдалган акчалар салынган сумканы алып, атайын операцияга окшотуш үчүн ортомчу ишкананын жетекчисин дагы барымтага ала кетишет. Бул иш боюнча Бишкек шаардык кеңешинин ошол кездеги депутаты Жусупбек Коргонбай уулунун бир тууган энеси Ош аэропортунда жашыруун бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген Жоомарт Жаанбаев кылмышкерлер менен байланышы бар деген шек менен кармалган. Бирок 2 күн өтпөй милиция аны кое берген. Бул каракчылыкка катышкан Жаанбаев деген аз көрсөтмө жок тергөөдө. Бирок телефон менен байланыш түзгөнү биз эмне себептен сен кылмышкерлер менен телефон аркылуу байланыш түздүң деп суроо бергенибизде бул айтып атат, мен агамдын машинасын ала кеткиле деп суранганымдан улам байланышканбыз дейт. Жаанбаев каракчылыкка шектелгендердин ана башы Аслан менен байланышта, Атургай үй бүлөлүк катышта болгонун танган жок. Бирок каракчылыкка тиешеси бар деген түкшүмөлдү кескин четке какты. Илгертеден тааныйм ал баланы. Телефон аркылуу байланышып турчумун. Ичнамдай неме боюнчачы, семейный иштер боюнча гана, бытовый боюнчачы. Ошол менен байланышып калган үчүн эле менче булар кармап келип атат. Сен аны менен эмнеге байланышкансың депчи. Кандайдыр бир нерселердин четин чыгарып айтты беле сизге? Жок, бул жөнүндө офишим сөз болгон эмес. Мисалы аэропорт тууралуу сурап, жок. Сиз катышыптыгын баары үй бүлөлүк деп атпайсызбы, демек? Кандай бир иштиңиздер тууралуу деле мындай бир кенен маалымат. Жок, аэропорт жөнүндө вообще сөз болбойт ал жерде. Кылмышкерлер Бишкекке Коргонбай уулунун жол тандабасы менен келгени аныкталган. Кийин Жаанбаев кызматтан алынган. Ал эми Коргонбай уулу кылмышкерлердин бирин тааный турганын Али Токтокуновго тастыктап берген. Мен жанагы Нурбек Сыргабаев деген инибизди көптөн бери эле билебиз. Эми ал баарыбыз эле кызыкка ноокаты болуш бар эле бири-бирин тааныган. Бала чака менен келген үчүн жана майда балдар менен машинада кыйналып калбасын деп самолетте кетиш керек болуп, машинаны мине кетпесин деп Нурбек жолуп калып, мен Нурбекке бергенде машинамды. Анан бирок ол не факт, мен машинамды алар кеткени же кетпегени, мен ошо туштарда ошо машинамды бергендигин Нурбекке берген. Ошо жаңы жылга чейин болчу, точно числосун эсимде жок. Бирок сиз Бишкекке барганда алып барып бериштиби алар машинаңызды? Жок, Бишкекке баргандан кийин машинамды 1 күн 2 күндөн кийин араң тапканмын, бир стоянкага коюп коюшту. Анан бул кишилер менен кандай байланышыңыз бар башкада? Башка байланышым жок эч кандай. Жусупбек Коргонбай уулу жөн гана тааныганын айткан шектүүлөрдүн бири Нурбек Сыргабаевдин агасы Замир Сыргабаев шаардык кеңеште депутат болуп турган. Ошол кезде УКМК аны уюшкан кылмыштуу топтун лидери катары тизмеге алган. Медиахаттын ишенимдүү булактары Коргонбай уулу менен Сыргабаевдер али күнгө чейин тыгыз байланышта экенин айтып беришти. Мен сиздерге так даана убада берем. Парламентке Кудай бурса барып калсам, сиздерди эч качан уят кылбайм. МКде кайсы депутаттын ишмердүүлүгүн талдап берели? Ал депутаттын аты жөнүн комментарийге жазыңыз. Кайсы депутаттардын эмне иштерин билесиз? Фактыңыз болсо, экрандагы WhatsApp номерге жибериңиз. Көрүшкөнчө.